Электр тирөөчү дагы капталдан жыгылган бойдон жатат. Мына ушундай тигилген карагайлардын баары куураган абалда. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Мына эмне себептен бул темирди байлап койгонун киши түшүнүүгө болбойт. Бул куураганы деле билинбейт, бирок суу жетпей калгандай эле көрүнүп турат да. Өткөн жылы район акими Адыл Сапаровдун демилгеси менен ушул Акимчиликтин бир капталындагы орундукту атайын стоянка унаа токтоочу жай кылып бери жылдырган. Учурда бул жерде унаа токтогон жай орун алат, бирок ошонун жанында эле жаңы өткөн жылы тигилген карагайлар мына ушундай куураган абалда. Төгүлгөн таштандылар мына Акимчиликтин жанын унаа токтоочу жайга туура келбейт, болбойт дегенине карабай район жетекчилери жана айыл өкмөтү баш болуп уруксат берип ушундай жылдырып койду эле. Мынакей сиздер көрүп атасыздар. Жылы эле тигилген мынакей карагайлар ушундай абалда. Мына бул жерге тигилген жалпы карагайлардын баардыгы эле суу жетпей эле көзөмөлсүз ушинтип курап калган. Бул Акимчиликтин батыш тарабындагы атайын эшик экен. Мына сиздер көрүп жаткандай карагайлардын баардыгы көзөмөлсүз суунун жетпегендигинен курап отурат. Аны менен катар ошол эле Акимчиликтин арты мына ушундай жол артына атайын жол салынып, бул жер мурунку жетекчилердин көзөмөлүнөн бул жак жабылып турган болчу. Азыркы учурда Акимчиликтин арты ушундай абалда. Сиздер көрүп тургандай бул короо жай ушул кийинчерээк эле пайда болуптур. Мына чөпчүктөлүп турат. Ал эми бул артындагы барактамдар ушул Акимчиликтин артында жайгашкан. Тилекке каршы бул жерден унаа өтө тургандай, унаа кире тургандай жол ачылып, акимияттын аркасынын баары таштандыга айланып отурат. Мына бул жерде кичинекей балдар ойной турган кум төгүлгөн экен. Мына бул акимияттын зданиясы. Сиздер көрүп тургандай бул зданиянын ушул тарап бетинде райондук архитектура, шаар курулуш жана архитектура бөлүмү орун алган. Мына бул жерде курулуш материалдары. Ал эми кирип чыга аткан унаалар. Райондук акимиятка тиешелүү болгон райондук электр тармактар ишканасынын трансформатору. Бул жакка машина кетип чыгабы? Биздики эле. Мына сиздер көрүп тургандай учурда барактамдардын артында атайын эшикчелер бар болчу. Эмнегедир ушундай бир сарайлар менен курчалып калганда. Мына сиздер көрүп атасыздар.
ошол эле тургундардын алдына атайын жолчу өздөрүнүн унаасын жана өздөрү кирип чыга тургандай мындай короолор түзүлмөгүлө да, анан бул жерде короо сарайлар да салынып калган маңдайына. Ал эми мына үйлөргө бара турчу жолдун ногу бул жакта. Сиздер көрүп атасыздар. Сиздердин документтерде кандай? Тиягындагы элик кыласыздарбы? Жок, аякта элик жок. Просто баягы ачыгынан эле кирип атабыз да балам. Жок, чындыгы элик жок. Жөн эле баягы мындай токтотаган. Акимияттын ошо чарба боюнча кызматкери айтат да, биз канча ирет жаап салабыз, болбой эле ачып салып атышат депчи. Ошо мунун артын айткыңызчы, биз тазалайбыз, Такай субботникке биз чыгабыз. Балдар ойнойт, такай биз чыгабыз. Айтсак жаман көрөт, өздөрү. Анан бер эмеден карап, терезеден карап турганда эмеден чама төгүшөт, бутулкары ыргыйт. Аны деле айткан ынтымак. Ынтымак айтып, жаман көрүндү, ушу тегеректин бүт баарына жаман көрүндү. Анан үстүнө кайсы терезеден бутулка арак-сарактын немеси ыргыганда камеки тартып, просто биз тазалайбыз. Бала баккан эшти алып кой, терезеден түү деп, субботник өзү чала була чукуп кетет, бүт ошондойду арак-барактын бутулкасын даже мына ынтымак көрүп Исаковага айткан, көрсөткөн. Ошондо акимчиликтин жанагы таштандыга ыргытканына карап, сиздер ошол жакты ачып алгансыздар, Жок, ачкан жокпуз, просто эле ачылган да. Атайын ачып эметкен жокпуз, жөн эле. Ачык болгондо эле машина кирет, муну кирет, анан менин уулум кирет, башка личный машина деле кирет. Ошо жергиликтүү тургундар сиздер менен ошо акимияттын ортосунда бир эме болгон турбайбы, таштанды боюнча, Айткан, ынтымак бер. Аны канча эме кылган сайын эле болбойт ал. Чама төгүшөт, баклажка ыргыйт. Баклажканы вообще ыргытат. Теребиз, могу балдарды тергиледеп тердиребиз. Өзүбүздүн балдарга карап эми ойносун деп, боксак болбосун деп өзүбүз тазалап деген. Именно могу чоң бактын түбүнө мусор коюшкан. Ал вообще болуп кетти, өлүп калган мал санын. Анын баарын анан калтырып жаптырбадык, кой жапкыла, болбойт. Уятта кишилер келип атсачы. Жаптырып алтынчы күнү эле чыгарма кылып койгонбуз да, бир жерде тыйганбыз. Түн ичинде өлгөн койдун эмне анан баарын чыштап. Именно ошол жол ачылган жерде болчу, ошол жаптырбадыбы, ынтымак жаптырбадыбы. Так невозможно болуп кеткен. Анын сасыгы биздин терезени урат. Киши жата албайбыз. Ичинен баарын ит чачат, анын баарын тазалап, анан жаптырдык, кыйкыр өкүрүп, төкпөгүлө штраф төлөйбүз депчи. Биякты жап десе, машина өтпөйдү эле болот, анын эмеси жок. Бул жерден өтөт экен да, машина кирип чыгат экен да. Чыгат, өзүнүн машина кирип чыгат. Курчалбаган ошол трансформатордун аймагы, ошол эле акимчиликтин арты мына ушундай чөп басып, таштандыга толуп. Жергиликтүү тургундар айтып аткандай, бул жерде ошол эле мамлекеттик мекемеде жайгашкандар ушул терезеден ылдый жанагындай чайдын чамектерин, бутылкалар, ошондой эле тамекинин калдыктарын ташташат деп билдиришти. Булардын баарын жергиликтүү тургундар өздөрү тазалайт экен. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай пиванын бутылкалары да бар экен. Арактын бутылкалары жүрөт. Биз тетиги жерде тазалап үйдүк. Анан тетиги болгай жаган бала менин уулум. Мусор могу жерде болчу, ушул жерде беле? Жок, мусор мына бул жерде болчу да. Бул жерге? Ал эми сиздер көрүп тургандай мына ушул жерде атайын бир такча жарнак илип тактасы илинип турат. Мына көрүп тургандай бул жерде унаа токтотуу үчүн 20 сом алышат экен. Бул жерде канча 20 сом деле эч ким бербейт аженденчи. Кыргын сүргүн болуп атып эле. Аженде бүт мусор кылып кетет. Жанагы этаждын баары мусор таштайт. Ошолордун мусорларды тазалайбыз. Ошого эле бир көп болсо 60-70 сом кээ бирөө сөгөт энеңнен. Анан просто эле порядок бар, тазалыкты эле, андан башка бул ошканын болсо можендеги молдоке бар, мына могу магазинчи теги. Ошонуку тиги буткачы.
Анан биз деле ошол эле андан башка деле мына парада эле таза болуп турсун деп эле кеп андан башка деле. Ажынын кыйрат өчпөйт, айыл өкмөттөн айтканбыз. Сиз эмне болуп иштейсиз айыл? Жөн эле барып эле тазалыкты карап эле банкта өзүм ГБР болуп иштейм да. Ал жерди кандай чалып калдыңыз анан айыл өкмөттөн? Айыл өкмөттөн аренда калдыңар беле? Аренда сыяктуу кылып алганбыз да. Ошо жерде тазалык тигиле айыл өкмөттүн учан айтканда тазалыкты эле карап тургула ошо жерде. Баягы мусор сусурлап. Берсе анда түбөлүгү эмне эле мындай? Ажа неменики архитектуранын жери экен да. Жо анда арендага берип иштетпей анан жөн эле тиги эме кылбай. Жөн эле көзөмөлдөп анан тазалык мазалык. Ошол эле тазалык эле биз щебенка төгүп эле ошол эле тазалык андан башка деле аженде өз учу деле жок. Нормальный стоянка кылбайбы деген? Жок, анда эми ага каражат керек да, каражат жок болуп атпайбы бизге. Каражат өзү эме кылып иштетем дегендер бар да, алар бар да эми андайлар жок да, каякта мен кимди иштетем деп атат. Кыскасы ишилип 20 сом эч жака төгүлбөй, жөн эле мусор сузурга эле. Мусор сузурга эле аны 20 сом деле бербейт эч ким деле, бир 60 сом 70 сом чөткөн болгонучу. Ошол эле. Андан башка деле аты жөнүңүз ким? Рахат меники. Фамилия? 3 баласы, Осмонкулов. Хорошо. Андан башка деле эчтеке жок. Кыйратып делечи. Тазалык эле бу ажен башчы эле бардак болчу да. Комиссия биякта жүрдү, устундар бүт. Мен просто эме кылганым, ал жерде стоянка кылабыз деп бактын баарын кырткан да. Анын ордуна карагай тиктик деген да. Азыр карагай өскөн жок. Тиккен, өскөн жок. Куурап жатат. Карагай тикпептир. Жанагы эмелер тиккен. Кайын эме карагай. Ошол да берки жагына. Берки козулганын ичинеби? Тиги бактардын ордуна ошону тиккен да. Ансын деп. Экология штраф салганда бактардын ордуна ошону тиккен. Азыр алар сууга жетпей куурап калыптыр.